Салмасызбы, бул саясий укук агартуу канал. Азыр Жогорку Кеңеште Кыргыз-Тажик чек ара боюнча келишим жөнүндө жыйын болуп атат. Камчыбек Ташиев ошол келишим жөнүндө депутаттарга түшүндүрүп жатат. Мен дагы баргам, кирейин деп, анткени өз убагында Садыр Жапаров айткан, ким катышам дегендер, ким суроо берем дегендер келгиле катышкыла деген. Ошондо мен ойлодум, эгерде президент ушундай сөздү айтып атса, значит Жогорку Кеңеш киргизет деп ойлоп аткам. Бирок на всякий случай кечээ күнү Жогорку Кеңешке бардым, ушундай президент айтты эле, киргизеби десем, аякта коомдук кабылдамада андай президент сөзүн вообще билбейт экен, бизге приказ түшкөн жок деп. Анда мен Дайырбек Орунбековго чалдым, президенттин пресс катчысына. Дайырбек Орунбеков деле билбейт экен, 19 апрелде болгон жыйын болот экен деп ойлоп атыптыр. Мен көрсөттүм бүт баарын, президенттин сөзүн көрсөттүм. Ал деген чалабыз, тактайбыз деп койду. Ошону менен Дайырбек Орунбековдун сөзү деле жөн эле сөз болуп калды. Ошентип тилекке каршы мен ошол Жогорку Кеңешке кире албай калдым. Ошон үчүн баягы мен бир эле суроо берейин деп аткам. Ошол келишимди сурап, депутаттардан ошол келишимди өзүн карап, анан кийин эки тараптын позициясын моундай салмактап, бир жыйынтыга, бир ойго келмекмин, анан силерге айтып бермекмин. Ошон үчүн мен аяка кире албай калып, мен кире бериш жерден ошол жерге чогулуп калыптыр. Ошол келишимге каршы болуп аткандар, алардын сөзүн уктум. Мага алардын сөзү моундай ишеничтүү болуп көрүндү. Бирок анан Камчыбек Ташиев сүйлөп баштаганда прямой эфирди күйгүздүм. Прямой эфирди карап атып, ал деле моундай ишеничтүү сүйлөп атты, түшүндүрүп атты. Кайсы жерге алмашты, анан кийин ар бир оор маселенин тарыхын айтып берип атты. Ошон үчүн мен үчүн ал деле ишеничтүү болду. Бирок келишимдин өзүн көргөн жокмун. Ошон үчүн мен бул маселе боюнча моундай жыйынтыкка келдим. Бул маселени ойлоп атканда мен монтип таразалап аттым да, бир жагына могу коопсуздук, тынччылыктын кызыкчылыгы, башка жагында моундай таджиктерге алданбай калалы деген кызыкчылык да бар. Ошол эки кызыкчылыкты таразалагандан кийин могу коопсуздук, тынччылыктын кызыкчылыгы кичине оорураак, салмактуураак болду да мен үчүн. Анан кийин мен ойлоп атам, элдин баары үчүн эле. Ошон үчүн жанакы таджиктерге алдандыкпы, алданган жокпузбу деген суроону азырынча козгогонго эрте деп коелу. Анткени баары бир бул чек араны, келишимди пересмотр кылганга жол жок, задний ход жок. Анткени өзүңөр түшүнүп жатасыңар, бир биякта чаң тополон башталса, бул пересмотр кылыш керек деп башталса, анда бул деген акыбал күчөп калышы мүмкүн. Ошон үчүн аны менимче токтоп туруш керек. Анткени бир күнү баары бир ал келишимди көрөбүз. Бирок ал келишимди мүмкүн секретный кылып коюшу мүмкүн. Анткени өзбектер менен чек араны бөлүп атканда, жерди бөлүп атканда айткан, биз өзбектер менен бир келишимге келдик, ошол келишимди секретный кылыш керек деп. Ошон үчүн мүмкүн таджиктер менен деле ошол келишимди секретный кылып койгон. Бирок баары бир кагаздар, документтер эч жака жоголбойт. Бир күнү баары бир ошол келишимдерди көрөбүз. Анан кийин бир жыйынтыкка келебиз. Биз ошо алдандыкпы же алданган жокпузбу?
Бирок азыр бул бийликтин убагында, конечно, биз ал келишимди мүмкүн көрө албайбыз. Бирок кыргыздардын демократиянын жакшы жери эң батыштын демократиясы эмес, биздин кыргыздын демократиясынын негизи бул бийлик дайыма алмашып турат. Бирок төңкөрүш менен алмашканды токтотуш керек. Мына шайлоо бар, шайлоо жакындап баратат. Ошол шайлоого даярданыш керек. Ким ушул бийлик жакпай атса, туура эмес кылып атат десе, анда саясатка барып, ошол парламентке катышып, президенттин шайлоосуна катышып, жергиликтүү шайлоолорго катышып, партия түзүп, саясий кыймылдарды түзүп, ошентип саясатка катышып, эмки шайлоолорго даярданыш керек. Саламатта болгула. Дагы бир нерсе, урматтуу көрүүчүлөр, мындай сураныш бар да, мондай мени кыргызча сүйлөп атканды угуп, мени чычалап, шылдыңдап, туура эмес, тантырап сүйлөп атат деп ошону токтоткула. Эгерде мени чычалап атсаңар, анда орустарды кантип кыргызча сүйлөттүрөсүңөр. Эгерде башка улуттарды кыргызча сүйлөттүрбөсөк, анда кыргыз тил өлүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн токтоткула мени чычалаган. Саламатта болгула.